болуш керек да. Ал жүрөккө отуруп калбаш керек. Негизги максат болчу. Негизги максат жашоодо Алла Тааланы таанып, Алла Таалага чырайлуу ибадат кылып, Алла Тааланын ыраазылыгын таап бул жашоодо өтүш. Качан өлүм келет билбейбиз, бирок ар дайым өлүмгө даярдык көрүп мындай ибадатта бекем болуп жашасак, ошол нерсенин үстүндө өлөбүз да. Эртең сурак бергенде дагы ушул нерсе иш катат да. Кылган немелерибиз эметпейт. Айттык го жана пайгамбарыбыз курбанчылык койдон эмне калды экен деп аялынан Айша разияллаху анхадан сураганда ошол далы эле калды эй Расулуллах дейт да. Калган бар жогун турат десе, жок Айша, ал далы эле калбаптыр. Бар жогу бизге калыптыр, бир гана далы эмептир депчи, кетиптир депчи. Ал сөз хадистин мааниси садака кылып, ошо ихсан таратып, ошо койдун бүт бар жогу акыретке калды, бизге калды, ал өзүбүзгө жаныбызга калды. Ал далы калкан болсо, ал бизге калбады деп атат да. Чын-чынына барганда ошол көлгө барганда деле ошо биздин кылган иштерибиз, бирөөлөргө кылган садакаларыбыз ошолордун бар жогу ошол жака кетет, запасты кылган иштерибиз, жыйнагандарыбыз. А бирок бул дүйнөдө калгандары ал калды да, ал биздики эмес. Ал бала чаканыкы же болбосо дагы башка бирөөнүкү да. Өзүбүз курган үйдө деле өзүбүз жашап, карып, ошол жерде небере чеберели болуп, карып өбүшүбүзгө эч кандай гарантия жок. Кандайдыр качасы көп жүрөбүз. Поворотто жана Алмаз экен деген үйүнө салдык. Бирок өзү жашап, ошол жерде мындай бир жыргап, карылыкты көргөнгө Алла Таала насип кылыптыр. Жамандаш эмеспи, болгондо ошол болгон да. Алла Таала ошондой тагдыр жазган экен, Алла Таала пешенесине ушунча жашта өлөсүн деген экен. Неге биз ошону көрүп өзүбүзгө бир ибрат кылбайбыз да, мисалы. Үйдү салыш керек, удобствону кылыш керек. Бирок алыбызга жараша тытынып, өзүбүздүн ден соолугубузду рисковать этип, алиги Россияда анинтип кетип мындай бир анчалыкка эметпеген жакшыдан көрө Кудайга тобокел кылганды үйрөнүш керек. Ушул динде жүрүп, Кудайга тобокел кылганды үйрөнөт экенсиң да. Кандай десе, эми жүрөктү раса сыгат. Катын бирдеке деши мүмкүн, ата-энең бирдеке деши мүмкүн, жүрө бересиңби? Анан элдин балдары антатат, мутатат. Жок, Кудай мага жазган рызкысы бар, пешенеме жазган эме бар. Ошого мындай канаат кылып, сабыр кылып, табакер кылып турабыз. Алла Таала бирге насип кылган болот. Аракетиңиз керек. Бирок жаның чыгып кеткенде мындай бир бар жок намаздарын таштап бере тургандай кылып, анчалык тиричиликке андай кор болуп кетпеш керек да. Алла Таала иштебегенге деле берип атат, чынын айткандачы. Максат дават иштебей жалкоолукта жатыш эмес. Дават ушул Кудайга бир тобокел кылып, Кудайга бир ишенгенди үйрөнүш да, ошол да. Болсо Кудайга табакер кылып ишенгенди үйрөнбөсөң, кор болуп кетесиң иштейм депчи, күнү түнү иштейм депчи. Жок, түндө саш керек адам мисалы үчүнчү. Түндө саш керек. Алла Таала биздин пешенебизге кайерге рызкыбызды жазганын билбейбиз да. Кээ бирөөнүн рызкысын Алла Таала Россияга чачып койгон ошол жака барып келип кетет. Мына бизге насип кылып, ушу умра барган насип кылган экен, Арабияга барып, ошол жакта рызкыбызды терип жеп келдик. Убагында Россияга да барып келдик 2 жумага. Эми ойдо жок да, пландаштырган эмессиң, бирок болуп кетет да. Ошондо ушул жакта жүргөндө, ошол жактарга барганда деп тан бересиң да, Кудайым рызкыбызды ушул жерге жазган экен да, ушул жерге барып терип жеп атабыз депчи. Алла Тааланын рызкысы гарантия да. Өлгөнгө чейин Алла Тааланын рызкысы келе берет. Туулган балабыздын, кызыбыздын, аялыбыздын рызкысы дагы алдын ала чечилип бүткөн. Просто ошого биз ишенбейбиз да. Мен багам деп Кудайдан талашабыз да, Кудайдын ишинчи. Ошого бир аз болсо да ошо мунун баары жогу ла илаха иллаллахка такылат да. Ла илаха иллаллахтын мааниси Аллахтан башка сыйынууга ылайык зат жок, Аллахтан башка Кудай жок, Аллах Таала жалгыз гана. Ошол гана рызкы берүүчү, ошонун гана өкүмү болот. Бул дүйнөдө, асманда, жерде Аллахтын өкүмү менен бар жок иштер болду. Ошол нерсени жүрөккө алып келгенден кийин, анан мындай жашоо жеңил болуп, мен дебей каласың. Кудай биринчи ошо Кудай кааласа деп каласың. Өзүбүздүн кыргыздын жакшы сөзү бар, Кудай кааласа дегенчи. Кудай кааласа мындай кылам депчи. Ошо Кудай кааласа дегендин ошол мааниси ла илаха илlalloh. Аллахтан башка немеси каалаганы өтпөйт, аныкы болбойт, Аллахтын гана каалаганы болот. Иншалла пайгамбарыбыздын хадиси бар. Кимде ким чын жүрөктөн ла илаха илlalloh, кимде ким тили менен ла илаха илlalloh десе, жүрөгү ошону тастыктаса, ал бейиштин каалаган эшигинен кирсин дегенчи. Иншалла ушу даярбыз да ушул нерсени. Даярбыз. Ушул сөздөрдүн себебинен Аллахым ушул чогулушта Аллахым ашыкча туура эмес айтылган сөздөрдү кечиргин Аллахым.
Birini jamandap koygan bolsok, birbirimizni şılgındap koygan bolsok, ошол ажырым ушул сөздөр менен Аллахым кафара кылып, Аллахым жоюйын, Аллахым. Ушул сөздөрдүн себебинен Аллахым биздин ушерде отургандарыбыздын күнөөлөрүбүз болсо, Аллахым күнөөлөрүбүздү кечиргин, Аллахым. Тазалагын. Аллахым бизди туура жолго салгын, туура жолдон адаштырбагын, Аллахым. Ушул достугубузду бекем кылгын, Аллахым. Бири-бирибизди ушул динге чакыра турган, өзүңдү эскерте турган, өзүңдүн жолуңа чакыра турган, исламга чакыра турган бири-бирибизди достордон кылгын, Аллахым. Дүйнө ахиретти кыямат достордон кылгын, Аллахым. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah.